Эртең менен бисмилла деп уйгунсоң эле Вайльберстин складдары күйүп, уже акыркы күндөрү интернетти карабай жаңылык уккуң деле келбей калды. Эми бүгүн Кудайга шүгүр бир дагы склад жанып кетти, күйүп кетти деген кабар уккан жокпуз. Альхамдулилля, Кудай өзү сактасын калган каткан складдарыбызды. Бул эми Кудайдын өзүнүн берген рызкысы. Өзү берди, өзү каалагандай кылат дегендей. Кудай өзү билет. Кудайдын бизге койгон планы биздин планга караганда алда канча жакшыраак. Кудай таалам ушул Вайльберстин складдардын ичиндеги биздин товарларды күйгүзүү менен башка бир чоң жакшы бир нерселерге даярдап жаткандай болуп сезилип атат да. Альхамдулилля, Кудайга шүгүр, самый главный баардыгыбыздын ден соолугубуз бар. Предприниматель, ишкерлердин баардыгына сабыр тилейм. Кудай кааласа баардыгы жакшы болот. Орусча айтканда не через такое проходили дегендейчи. Анан мени таң калтырган бир нерсе да, эмне үчүн именно ишкерлерди, дордойлуктарды байып кетсе дагы, банкрот болуп күйүп кетсе дагы элдер жаман көрө берет. Мына ошол мени таң калтырат да, ойлонуп карап көрөм, дордойлуктарды мынча жаман көрөсүңөр. Мен суроо бергим келет да, дордойлуктар эмне жамандык кылды кыргыз калкына? Налогду төлөп атсак, эми зекет менен садакага биз бир гана Алла Тааланын астында гана отчет беребиз. А вот налог боюнча айта турган болсок, дордойлуктар бергендей налогду билбейм ким берип атат. Дордойлуктардын налог бергендиги үчүн да, негизи эле ишкер дордой болбосо да жалпы Кыргызстандын ичиндеги ишкерлердин налог бергендиги үчүн пенсионерлерге акча кетип атат, дагы эмне балдарга пособие кетип атат. Мен жеке лично айта турган болсом, 5 баланы мына эч бир государстводон акча сурабай туруп эле Алла Тааланын берген рызкысы менен эле кыбырап жүрүп чоңойттум. Чоңоюп келатышат кийинкилери делечи. И вот эмне мынча жаман көрөсүңөр? Налогду төлөп атсак, тапкан ташканыбыз менен бөлүшүп атсак. Жаза кетиңиздерчи мына жака комментарийга. Эмнеге ишкерлерди жаман көрүшөт? Билгендер айтып кеткилечи, мен түшүнө албай атам ушугачы.